Кандайсыздар? Распаковка чек. Кечүүнкү алган товарымды распаковка кылып коеюн. Уже директте жазгандар толтурат. Бирок бул жерде 5 эле товар. Калган товарым да жакында келет. 5 болсо деле мына кылып кое берейин. Ачылган эмес, мне как всегда вообще тийген жокмун. Распаковка кылам деп. Жерде обувтар болчу, өзүбүздүн заказ кылган. Кытайдан Пиндодо сайтынан келди. Балаларым да эсептеп айтам. Тада! Буну мен өзүмө заказ кылгам. Азыр баасын эсептейин. Болору шнуркелер ичинде. Баасы, сайттагы баасы примерно 300 сом болду. Билесиздер, мен бул телефон менен заказ кылам элем. Мына ушул кроссовки болчу. 25 азыр. Сомго көйткөндө. 335 сом экен, 335. Жол киресин посттун алдына жазып коем. Азыр аны эсептеген жокмун. Точно сүрөттөгүдөй, вот реальность, ожидание бардыгын көргөзүп коем. Бекем экен, вообще катуу, качество прям идеал. Могул жерлер вообще бекем экен да. Элдерде ачылбай турган, сон 335 сомдугун. Буну мен Кыргызстандан 2000 сомго көргөм. Анан точно эле ушуну сайттан тауып, атайын заказ кылгам. Качествосы вообще сонун экен. Бардыгы сүрөттөгүдөй. 335 это бесплатно го почти. Жол киресине где-то 100 кошулдош керек. Анан мен эсептеп жазып коем. Экинчи товар. Баары ачылган эмес. Баары упаковкада штрих-код менен келет. Ар бир адам өзү ачат. Бул косметичка экен. Бул деле өзүмө заказ кылгам. Мындай косметичка. Азыр бир аз формасын по-любому эми алыс Кытайдан келди да. Вот мындай косметичка болот. Мындай сабы бар. Замогун кыдырып койдум, көрүпсүздөр. Азыр бунун баасын эсептейбиз. Так. 5 71 сом. Алеса столько 71 сомго келди. Бизде булар канча экенин азыр билбейм, бирок бизде кымбат эле. Мына качествосы да сонун экен, бекем. Буну аябай жакшы көп эле убакыт колдонот окшойм. Катуу экен. Жөн эле бир пленка эмес да, бекем. Точно сүрөттөгүдөй. Тоже ожидание реальность көргөзөм. Үчүнчү вещи. Бул деле обувь болуш керек. Мен көп заказ кылып өзү унутуп эле калам, кайсы товар экенин. Примерно билем да. Ошон үчүн жолго ачып, анан эмнени карайм. Бул туфли экен. Эменин туфлиси. Золушканын туфлиси. Көрөсүздөр, вообще. Сонун экен, могу сүрөттөн бир аз башкачараак көрүнүп атпайбы? Живой, вообще өзүнчө эле Золушканы колуп калат экен. Мына экинчи парасы азыр. Качестводан эч коркпой заказ кылышыңыздар болот. Биз почти бардык эле именно кийимге тиешелүү көп эле нерсенин баарын заказ кылып, качествосын көрдүк, өзүбүз кийип көрдүк, кармап көрдүк, сатып көрдүк. Бир дагы товар уят кылган жок, бир дагы товар жаман чыгып кала элек да. Вот монун кармап эле билген адам аябай бекем, прочный и красивый дагы да. Вот аябай сонун экен. Мына мен эсептедим. Азыр сиздерге көргөзүп коеюн. Примерно мына ушул туфли болчу, мына ушул көрүнүп атабы. Бул сом менен 390 сом болду. Элестетип атасыздар. Бул бизде 1,5 миң же андан да кымбатыраак болушу мүмкүн да. Мынакей. Вообще аябай сонун экен. Точно сүрөттөгүдөй көрүп атасыздар да. Аябай красивый. Качествосы да прям бекем. 390го не деген, бул арзан да. Бизде туфлилер 1,5 кем эмес го. Дальше кетсек, булар дагы эмне? Мен өзүм ачпай, ушу распаковкада сиздер менен чогуу ачып атам, өзүм деле билбейм бул жактарда эмне бар экен. Көп заказ кылып унутуп калдым. Булар плавкилер.
Вот мужской плавкилер тоже атайын заказ кылганбыз. Мен билесиздер, жолдошума бул баарын өзүбүзгө алгам. Мен продажага заказ албайм, мындай эле өзүмдүн жаккан товарларды заказ кылып эле келгенде сатам. Калганын дайыма өзүбүзгө заказ кылабыз. Бардык эле кийимдерибиз, бүттүк нерсе азыр Кытайдан келип калды үйдөгү. Бул 3 штук бир набордо 3 расцветкасы менен размерлерин баарын тактадык. Материал жакшы экен. Бунун баашын эсептесем азыр 231 сом экен ушу 3 штук. Качестволары сонун. 231ге вот 3 штук алдык. Качестволары да сонун. Бул аябай эле жеп жеңил да, мына канча билбейм, бир 50 грамм, 100 грамм. Жол киресине бир 20 сом кошулду болуш керек да. 3 эме келди набор менен. И акыркы товар. Бул дагы обувь. Ачылган эмес. Мен аябай терпеливаем да, любой нерсени айтпайм. Эме прям до последнего ачпайм. Вот. Тоже кроссы. Мужской кроссы. Тоже жолдошума. Тайын белыйын заказ кылганбыз. Шнуроктор уже тагылган экен. Качество вау. Просто вау. Вообще Кыргызстанда даже качестволары мынчалык болбойт го дейм. Же билбейм, аябай качественный экен да, вот ичине форма жоготпош мындайлар салынган экен. Шнуроктор бар. Ещё сүрөттөн көрөм азыр дополнительный 2 шнурок окшойт. Унутуп атам мен. Вот. Качество сонун, аябай бекем, даже бүктөлбөйт экен. Мен кармасам мына могул жактары да аябай бекем экен. Азыр баасын эсептесем. Бул 387 сом экен, сом менен эсептепасыздарбы? Мына могул сайттагы ушул кросс болчу. 387 сом элестетип атасыздарбы? Ушундай бага келди, вот ушундай качество менен. Азыр дагы подробный ар бир товардын жол киресин посттун астына жазып коем. Внимательно окуңуздар. Ушунча товар келди да, вот бир аз эле акчагачы. Азыр канча